Дан мамлекеттик ишканасы ушул кеч күздөн тартып ун азыктарынын түрүн өндүрө баштайт. Чүйдүн Карабалта шаарында жайгашкан завод учурда оңдоп түзөөдөн өтүп, тегирменине Туркиядан алынып келинген заманбап жабдуулары орнотулууда. ЕЭПтин талаптарына ылайык ундун биринчи, экинчи сортунан суткасына 150 тонна чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Натыйжада өлкөдөгү эң ири ун тегирмендерине атаандаштык жаралып, сапат менен баага оң таасир этери турган иш. Бұл тегирменге былтыр 64 миллион сом бөлүп берген. Ошо внутри бюджетный суда кылыпчы. Ошо экен бөлүп берген. А Китлап оборудованиясына болсо, биз былтыр президент Токмок менен Карабалта шаарына бөлүнгөн миллиардты, ошондо биз письмо менен мэрияга кайрылганбыз. Мэрия менен один из проектов ошо Китлаптын оборудованияны, то есть Китлап заводун куруп, дополнительные рабочие места создавать эткенге деп ошондой эме менен уже бизге 100 миллион бөлүп берген. Мындан тышкары кесменин бир канча түрү өндүрүлө баштайт. Кытайдан тиешелүү жабдуулар алынып келинип, заводко орнотуу иштери жүрүп жатат. Кошумча 100дөн ашуун жумушчу орундар түзүлдү. Эң башкысы Дан мамлекеттик ишканасынын лабораториясы өндүрүлгөн азыктардын сапатын көзөмөлдөп туруу үчүн заманбап жабдуулары менен иш алып бара баштады. Деле дейбиз, ЭДКсын сатып алдык, лабораторный мельница сатып алдык. Мельница тоже советский временде болчу, ал мельница азыркы убакка шайкеш келет, биздики сатып алдык. Быйыл дагы экспресс анализ деп коет, ал жерде сразу клейковина, натура, нымдуулугун, белок, крахмалдын баарын көрсөтө турган аппарат. Бизге жеңилдик берет аябай. Дан мамлекеттик ишканасынын түзүлгөндүгүнө 30 жылдан ашты. Бул аралыкта ишкана 162 миллион 970 миң 259 сом карызга батып, имараты авариялык абалга кептелген эле. 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен толук жаңылоо тапшырмасы коюлган. Учурда Дан өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугунун алдында өз милдетин аткара алган ишканага айланууда.